Курганган аба экономикалык тартыштык жана ипотека алгандарга жеңилдик. Бүгүнкү жаңылыкта мына ушулар тууралуу кененирээк айтып бермекчибиз. Кандайсыздар? Анда баштадык. Кытайда завод-фабрикалар көп ачылып, шаарларын кара түтүн каптаган. Бизде андай завод-фабрикалар ачылбай эле, шаарыбыз кара түтүнгө ууланууда. Айласы кеткен экологдор Бишкекте абанын булганышы боюнча өзгөчө абал киргизүүнү сунушташты. 4-5 январда Бишкек абанын булганышы боюнча кайрадан дүйнөлүк аренада биринчи орунга чыкты. Кыргызстандык экологдор жана Динара Алиева баштаган активисттер элдин саламаттыгына коркунуч келтирээрин айтып, бийликти бул боюнча чара көрүүгө чакырышты. Экологдор жарандарга көчөдө тынымсыз бет кап тагынып жүрүүнү, аба тазалаган жабдууларды колдонууну, үйдө, кеңседе терезелерди бек жаап, сырттан аба киргизбөөнү, көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылат. Экономикалык жактан да кара түтүн каптап турган кез, чыгашабыз кирешеден көп. Өлкөдө быйылкы жылы республикалык бюджеттин тартыштыгы 8,5 миллиард сомдун чегинде болот деп белгиленди. Келерки бюджет боюнча мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов кол койду. Ушул жылы болжол боюнча республикалык бюджеттин кирешеси 172 миллиард 891 миллион сом болсо, ал эми чыгашасы 181 миллиард 354 миллион сом болот деп пландалууда. Эмнеси болсо да үнөмдөп жашайлы. Эми жакшы кабардан да кошо кетели. Ипотека алган жарандардын пайыздык чени төмөндөтүлөт. 2019 жылдын 1 октябрына чейин мамлекеттик ипотека алган жарандар үчүн пайыздык чен 6-8% чейин жылына төмөндөтүлүп турат. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Тийиштүү чечимге премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгон. Эмнеси болсо да ден соолукту жакшылап карайлы. Португалиялык дарыгер Соня Асеведо Pfizer-BioNTech коронавируска каршы вакцинасын сайдыргандан соң 48 сааттан кийин күтүүсүздөн көз жумган. 41 жаштагы аял 30 декабрда эмдөөдөн өткөндөн кийин эч кандай терс таасирин сезген эмес. Бирок 1 январда күтүүсүздөн көз жумган. Өлүмдүн себеби аныкталып жатат. Асеведонун атасынын айтымында кызынын ден соолугунда эч кандай көйгөй болгон эмес. Кызымдын өлүмүнө эмне себеп болгонун билгим келет, дейт кыздын атасы Абилио Асеведо. Оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Биздин ушул жана башка жаңылыктарды интернет баракчаларыбыздан окуп, көрүп, угуп, биз менен болуңуздар. Жакшы калыңыздар.